Кайра кайтып жолугушуу күндөрүбүз куттуу болсун деп сиздердин назарыңыздарда көптөн бери күтүп олтурсаңыздар, кайрадан кыргыз көчү теле долбоору сиздердин назарыңыздарда. Эмесе, мына ушул көрсөтүүбүздө Кудай буйрса, эшик төрдү көрүп турган кыргызда жакшы кеп бар. Кел төргө өт деген элимен эч убакта айрыбасын пейилинен дегендей, ыйман ынсаптуу, ала тоодой бийик, ысык көлдөй терең кыргыздын улуу салты боюнча биздин төрүбүздө келип жайгашып олтурган Мирбек мырза менен Нурбек мырза сиздердин назарыңыздарда жакшы маек куруп бермекчи. Ысык көл областынын 5 жолку чемпиону, Айтулуу Белек ата команданын чабуулчусу Беккожо уулу Мирбек мырза бүгүн бизде мейманда. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Жана ошондой эле Сокулук командасынын коргоочусу, Ысык көл областынын Бостери командасынын көкбөрүүчүсү Жакыпбек уулу Нурбек кыргыздын атуулу бизде мейманда. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер. Мына ушул көрсөтүүбүздө Кудай буйрса, биз көкбөрүнүн түпкү тамырынан, мисалы аймактан келип, анан Борбордук Ак Кулада ойноп калган атуул кыргыздын уулдарынын эмгеги тууралуу маек кылмакчыбыз. Урматтуу Мирбек мырза, Белек ата деп эмне себептен коюлуп калды Ысык көл аймагында? Ошол тууралуу бир кеп козгосоңуз. Белек ата деген биз Белек атадан тукумдан тарганбыз. Белек ата да ошондон коюлган. Ошо командага койгонбуз, түп район балдары жалаң. Демек, түп аймагынын балдары ошол Белек атанын урпактары чогулуп анан Белек ата атаны эске алып, уруунун башында Белек ата уруусу, Белек ата командасы деп коюлуп калган. Баракелди. Баракелди. Эң сонун. Жакыпбек уулу Нурбек мырзаны мисалы Сокулук командасында коргоочу болуп, азыр сиз жакшы көкбөрүүчү болуп эмгек өтөөдөсүз. Ага чейин мына Ысык көл областы Бостери командасынын көкбөрүүчүсү катары сизди Ысык көл аймагы киндик-кан тамган жериңиз, туулган жердин топурагы алтын дегендей, бул Бостери командасы канчанчы жылы уюшулду эле? Ошол тууралуу бир кеп козгосоңуз. 2008-жылы түптөлгөн. Бир жакшы ушул улуттук оюнга көкбөрүгө күйгөн бир байкелерибиз түптөп чыгарган. Аттарын айтсак болобу, эсиңизде болсо? Жылкыбаев, Тойлубай. Жылкыбаев, Тойлубай мырза. Бостеринин кулуну. Ошол байкеден, ошол байке түптөп чыккан Бостери командасын. Ой, баракелди. Ошо Бостерде ойноп жүрүп, көлдө ойноп жүрүп, анан бир шаарга келип ойноону чечкенбиз да. Борбордук Ак Кулада. Эми Нурбек мырза, мисалы азыр сиз Сокулук командасында ойноп жатасыз, туурабы? Бул Сокулук командасына канча мөөнөткө келишим түздүңүз сиз? Бул команда Төшбулак болчу. Эң башы Төшбулак болчу. Андан келип ГУД командасы болгон. Ошо ГУД команда болгон убакта биз киргенбиз. Аякта 2 жылдай ойнодук. Андан кийин МВД болгон. МВД болуп, МВДда 1 жыл биз ойной албай калдык. Анан дарак бир жерде көгөрөт дегендей, анан көнүп калган командабызга кайра эле МВД болбой, Сокулук болуп калганда ушу 2-чи жылга кетип баратат. 1-чи жыл бүттү, 2-чи жылга кетип баратат. Ошо менен бир 3 жылга байкебиз менен келишим түзгөнбүз. 3 жылга деп, Бул өзү келишим түзгөндө мөөнөтүн өзүңөр келишип, ыңгайлаштырып түзөт турбайсыңарбы? Ооба. Ай, баракелди. Эми Мирбек мырза, өзүңүз айтсаңыз, ушул Белек атанын ичинде Бостери командасы силерге чейин областтык аймакты бир топ жолу, бир 10 жолу, мен билбесем, ондон ашык жолу жеңгенсиңер, чынбы? Бостери командасы менен кармашкан күнүңүздөр болдубу? Болгон. Далай эле болду да. Далай эле болду. Ушул Бостери командасынын ичинде эң мыкты, мындай күчтүү көкбөрүүчү деп кимдерди айта аласыз? Өзүңүздүн оюңуз. Акбар, бүт эле айта алам негизи, бүт бар эле. Ошонун бир аттарын айтсаңыз, коту сүйүнүп калсын. Акбар, мына жанымда Нурбек отурат. Акбар. Алмаз деген досум бар болчу. Алмаз, Нурбек. Акбар, Нурбек ушулар баары эле кыйын тартат да. Тарткан үчүн команданы астыга сүйрөйт. Мисалы Нурбек, сиз Белек ата командасы менен далай жолу
беттешип калдыңыздар, ыйман менен оюн үстүндө, талаа түздө, оюн аянтчасында. Ушул Белек ата командасынын ичинде жерге иштеген, жекме жек иштеген оюнчуларды ким деп атайласыз? Белек атанын балдарын баары эле жакшы, жаман деп айта албайм. Бирок ушул Мирбек байке бул эми жаш балдарынан өзгөчөлөнүп турган байке да. Мен өзүмдүн оюм да. Мен өзүмдүн чечимим ушундай. Белек атадан ким улакчы десе, мен ушу Мирбек байкени айтмакмын да. Ысык көл аймагында мисалы, мына жер улак деп, мына чүй аймагында катуу өнүгүп келатат да. Бул негизи жер улак башында эле чүй аймак ойночу да. Анан ушул көл аймагында жер улактын өнүгүүсү кандай болуп атат? Өнүгүүсү жакшы, бизде деген бүт эле болуп атат. Оюндар көп өтпөйт негизи. Айылдарда болот, райондордо болот, мында областной жок. Көп оюндар өтпөйт. Жакыпбек уулу Нурбек мырзага мен бир жакшы суроом бар да. Ар бир көкбөрүчүнүн кыялы болот. Ошол кыялдар тууралуу бир жакшы көкбөрүчү сүйөрмандарына бир бөлүшүп кетсеңиз. 8-9 класстан ойноп баштаганбыз. Айыл ичинде ат улак деген ушул турбайбы депчи. Анан ошо 2008-де өдүм. 2008 ошо байкебиз жардам берип, демөөрчү болуп, ушинтип көл ичинде ойноп, анан ошондо бир кыялдан чыкты. Ошо 2008-ге чейинчи ушу Акбар досум экөөбүз жатып алып, ушу биз дагы ушул трибунада миңдеген кишинин астында бир кыйкырык сүрөм менен ойносок деген кыялыбыз бар болчу да. Чоң атаандашты издеп калат экенсиң. Анан ушу атактуу Рассвет командасы болчу. Ой, баракелде. Ошо Рассвет командасы менен көп жолу ушу Ак Кула ат майданында ойногонбуз. Ошондо кайсы команда болуп, кайсы ысым менен ойнодуңуз? Ошондо Бостери деп келип. Бостери? Жаңы түзүп. Айтылуу Рассвет менен ойнодуңуз. Бул канчанчы жылы? 2008 ушу. Мындай эле келип ойноп жүрдүк. Утулуп кетебиз. Утулганда дагы көп шот менен 0-гө утулабыз, кетебиз. Ошентип жүрүп, анан Кудайым берип койду. Ушу Рассветте утулуп жүрүп, ошо Рассветке келип ойноп калдык. Ошо 2011 келип ойнодук. Келип ушу Сокул командасы болду. Сокул командасына келип ойноп калдык. Баракелде. Демек, кыялыңызга жеткен экенсиз да. Арман жокпу? Жок, шүгүр. Шүгүр. Эң сонун. Көкбөрү сүйөрмандары, урматтуу кыргыз көкбөрүчүлөрү, мына кыргыздын атуулу Нурбек агаңыздар айткандай, көрдүңүздөрбү? Эгерде эмгек, ыйман менен, маңдай тер менен эмгектенүү болсо, кыялга дагы жетсе болот экен ата канат. Рахмат Мирбек мырза, 40тан жогору деген жакшы оюн шерине куруп алдык да. Мына өзүңүз Ысык көл аймагында 40тан жогору оюнда ойноп жүрөсүз, өзүңүздүн агаларыңыз менен. Мисалы, ушул көл аймагында көкбөрүгө чоң салым кошкон мырзаларды ким деп атайласыз? Кураматтылык Сырт байке каза болуп калды. Сырт Жумадылов. Азиянын 2 жолку эреңиш боюнча чемпиону. Каза болуп калды. Ошонун салымы көп. Ошол сүйрөгөн бизди. Байкелер сүйрөгөн, бизди алар сүйрөп келатат. Азыр ошолор менен 40 жаштыктарда улак ойнойбуз. Ошо байкенин салымы көп, Сырт байке. Сырт байкени бүт эле таанытпаш керек. Урматтуу Мирбек мырза, мына кыргыздын улуу кыргыздын көкбөрү оюндарынын сүйүүчүлөрүнө жакшы бир каалоо тилегиңизди айтсаңыз. Тин соокта болсун, улак тарткан сүйүүчүлөр, улак ойногон жигиттер билектерине күч берсин. Эми Нурбек мырза, өзүңүздүн бир туугандарга, кыргыз көкбөрүчүлөрүнө, кыргыз элине бир каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Улакчыларга, мен үзөңгүлөш досторума билектерине күч кубат берсин Кудай Таалам. Үй бүлөлөрүнө ынтымак берсин. Кудай Таалам эчтекеден кем кылбасын. Рахмат. Агарып күндүн атканы менен урматтуу кылымдарды карыткан кыргыз калкы, жараткан сүйүп, жараткан пенделерине кылымдарды карыткан кыргыз калкына
жалынды ысык салам айтуу менен урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, Кыргыз көчү теле долбоорубуздун күйөрмандары. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Кыргыз улуттук ат оюнун көкбөрүчүлөрүнүн тулпарлары кандай тээленет? Ошол тууралуу иш алкагында болмокчубуз. Мына сааттын жебеси эртең менен 2 саат 8:30. Азыр буюрса ушул көрсөтүүбүздө атты теелөө иш алкагында биз менен чогуу болуңуздар. Мына аттар багыла турган ат сарай жабдыктары менен аттарды эртең менен эрте тейлегенбиз. Азыр жем чөбү салынып, сугарылып, эми азыр тулпарларды асабайлаш керек. Буюрса тулпарлардагы күнгө чыккысы келип, көңүлдөрү куунак. Кеттик. Бисмилlah. Негизи эртең менен жылкыны асабайлардын алдында ден соолугу жакшы, ичкен жегени туура тээленген ат милдеттүү түрдө ушинтип оонаш керек. Экинчи жылкыга кеттик. Көкөнү эки алыс байлаш керек. Көкө урушат. Тогузга чейин ушинтип жылкылардын бардыгы асабайлап күнгө жакшы бир ичкен жегени сиңирип алсын деп 2 saat асабайланат. Ага чейин тарап, келтирип, тазалап, ошол жумуш менен алек болобуз. Көкбөрү сүйүүчүлөрүнө айта турган кеп, эгерде жылкыны теелеп, негизи эле кыргыз баласына мисалы мал сарай сала турган болсо, ушундай күнөстүү кылып салыш керек. Анткени уй баласы болобу, жылкы баласы болобу, кой баласы болобу, күн керек, күндүз ушинтип мындай күнгө байланса өзгөчө музоолор, кулундар өскөнүнө жакшы, күндүн нуру тийип, сөөк сагы жоонойгонуна жакшы. Ошондуктан кышында дагы күн албетте кажеттүү деп ойлойм. Мына буюрса 2 saat өттү. Азыр аттарды тарап иштеткенге даярдайбыз. Атты тараган, атты киринткенде эле да эне башынын баарын кычкан жерлери жазылып керемет болуп калат да. Буягына чейин чу
атты жакшы тарасаң, жан дилиң менен шашпай, бир 15-20 мүнөттө алат. Ат тараганда. Кээ бир тулпарлар өздөрү жердиги таза болот да. Таза жылкы болот. Кандай чылада болсо да, таптаза. Эми чылада албетте болбойт. Чылада кантип багасың? Жаткан жери жылуу, таза болгонго шарт түзүп бериш керек да жылкы баласына. Кээ бир аттар кытыгысы бар, жакшы таратпайт да. Өзүңөр көрүп атасың. Балакчтын сүйүп, атта сүйөт, жылкыда сүйөт. Мисалы, ат тараганда мына мондай кадимки эле щетка. Мисалы, катуу жылкы кир болсо, мисалы, биринчи муну менен тарайсың. Андан щетка менен таралат. Жал куйругуна мына мондай тарактар кетет. Жылкынын көркү жалында, жал куйругунда жалын жалбырттатып, куйругун жалындаган оттой жалындатып деген ушул да. Мына ашыкча жал куйруктарын түшө берет. Көрүп туруп анан щетка менен üstüne taraf koyarsınlar. Жақсы атқа bir эле камчы желет да. Кыргыздын макалы бар го. Анан жаман атка 1000 камчы деп кыргыз бекеринен айтпайт. Колдон келсе жылкы баласын камчылабай мингенге аракет кылыш керек да. Камчы менен айдабай. Göz караш менен сен үнүңөн түшүнгөндөй ойной тургандай кылыш керек да жылкыны. Болду, даяр. Ne көчө улак болду эле. Я. Мына карынын бошотуп, ичин бошотуп, өздөрү деле азыр иштеткенге уже өздөрү даяр боло башташты. Эй! Так! Кезде ушинтип эркелеп турат да. Ичмектин ичин дагы тазалап коюш керек да. Ичмектин ичине, тердиктин ичине бүдүр бирдеме туруп калбасын. Аттын жонун жоору кылат да антпесе. Ат сине. Азыр буюрса атты бастырабыз. Булчумдарын иштеп, булчум иштеп күч алыш керек да. Булчумдары жанагындай көкбөрү тартканда чоң нагрузкага туруктуу бергендей, кадимки эле спортсмендер машыккандай эле, булар дагы ошондой жумуш көрүш керек да. Buyursa dayanırız. Saat 12'ye çukuldap kaldı. Atlar basış gerek. Gökbörü
негизи кышында ойноло турган оюндар да бул. Анан кышында могу кар барды, аттарды ушинтип бастырып иштетип алган эң жакшы ыкмалардын бири да. Бул саяпкерлердин ат таптаганы башка. Көкбөрүчүлөрдүн ат иштетип, атты көкбөрүгө даярдоо ыкмасы такыр башкача да. О кар буттарындагы булчумдарына, буттардын муундарына эң жакшы дары болот да. Мына ушинтип бастырганы эле чоң жумуш да булар үчүн. Өпкөлөрү ачылып, таза аба менен дем алып, дене бою ачылып, ичкен жегени сиңимдүү болуп, кара эти толуп, көкбөрүчүлөрдүн тулпарлары. Эң жакшы атка жумуш берүү деген ушул болуп саналат да. Кеттик андан биз. Мына буюрса, 1 сааттан ашык болуп калды. Аттар өзүн бир сыйра тердеп, бир сыйра нымшып. Мына буюрса жакшы жумуш көрүп атышат. Мына буюрса, ат иштетип келдик. 2 saat öttü. Yılkılar özüne gelip bir sıra dene oyunu açıp köngülleri sergip kaldı buyursa. Böyle şal oldu. Özünü işletti. Arır. Emi terin tartıp içi tışın terin kurgatış üçün uşul üstündeki terdikti içmekte albay turup 2 saat su tuş gerek asavaylaptır. Şunday asavaylanap teri kurgamayınca жылкы баласы туруш керек. 2 saat күтөбүз. Биздин Кыргыз көчүү теле долбоорубуздун оператору минген атты дагы дал ошондой кылып тейлейбиз. Милдеттүү түрдө воздугун чыгарыш керек. Воздугун чыгарып татынакай. Анан милдеттүү түрдө басмайынды бошотуш керек. Даяр. Муну дагы чогуу эле терин тартмайынча, ичи тышы кургамайынча күтөбүз. 2 saat күтөбүз. Мына мынтип иштетип келгенден кийин, урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, атты асабайлаганда, мисалы кыш мезгили да азыр. Далдоо, шамалы жок, жылуу жерге асабайлаганга аракет кылыш керек. Ат жыйрылып калбаш үчүн. Көкбөрүгө даярдала турган атты ушинтип суuтканда жылкы баласын канчалык көбүрөөк асабайлап, көбүрөөк убакыт суутсаң, ошончолук жукара берет да. Мисалы көкбөрү тарткан көкбөрүчүлөргө мисалы өтө ичке жылкы деле кажет эмес да. Анткени күч керек, ошол көкбөрүчүнү алып алып чуркаш керек, улак менен. Көкбөрүчүнү орто салмак менен алганда канча бир 80 килограмм болот. Анан эгер токун тердик жабдыгы менен бир 90 өтүк
тебетеги менен бир 90 килограмм болсо, улак 35-40 килограмм. Ошондо 150 килограммды бери дегенде эле көтөрүп чуркаш. Ошончо ойнош күч керек, ошондуктан өтө деле катуу көкбөрү тарта турган жылкыларды мисалы өтө деле жука кылганда болбойт да. Ошондуктан кичине жоонураак, күчтүүрөөк болгону жакшы. Бүткөн 2 саат убактыбыз өттү. Аттагы буюрса мына терин тартты, кургады. Эми тарайбыз. Адаттагыдай эле кулагынын, кыргызда айтып коет, кулагынын учунан куйругуна чейин тарайт деген. Ошол анткени денесинде чыккан туз, денеси кытышат, ошонун баарын тараш керек да. Көрдүңүздөр, туз чыгып аткан. Кургады. Могу чыккан денесинен чыккан туздун баары монтип таралат. Кадимкидей жеңилдеп сергип калат. Ошон үчүн иштеткенден, атты минип келгенден кийин милдеттүү түрдө тараш керек да. Колтук башына чейин тараш керек. Болду. Буюрса даяр. Экинчи тулпарыбыздагы терин тартып 2,5 саат болуп калды. Даяр. Муну дагы ошондой эле тараш керек. Көкбөрүнүн аттарын улакка даяр кылыш үчүн эртең менен 8-де аттанганбыз. Бирок негизи эртең мененки саат 7-ден башталат да. Ошентип мына азыр саат 4 болуп калды. Азыр буларды отко коюп, андан 1 сааттан сугарып, андан кайра отко коюп, кечки саат 8-дерде жемин берип, ошону менен бир 10-дордо бошойсуң. 12-де бир чөп саласың. Ошону менен мына аттын жанында келер кечке убактыңды талап кыла турган улуттук оюндарына Камбар атаны сыйлай турган, жумуштарды талап кыла турган иш алкагы ушундай. Аттарды тарап бүттүк. Азыр эми биринчи отко коебуз. Кеттик анда. Ар аттын өзүнүн бөлүгү бар. Ошол ар бир ат өзүнүн бөлүгүнө таандык. Буюрса өзүнүн үйүнө кирди. Чөп сурап атат. Күндө жеп жүргөн тамагын билет, кайсы маалда жейт, кайсы маалда чөп салынат, кайсы маалда отко коюлат, кайсы маалда сугарылат. Өзүнүн сааты келгенде жылкы баласы өзү жер тепкилеп, жер чапчып сурай баштайт. Чөп салабыз. Мына сааттын жебеси 4-тен 15 мүнөт өттү. Биз эртең менен саат 8:30-да сабайлаганбыз. 10:30-да минип чыкканбыз. 11:30, 12:30, 1:30-дарда келдик. 2:30, 3:30, 3:45-терге чейин мына суутулду. Эми мына 4:15, 4:30-да отко коюп атабыз.
түптөрдү мындай ажыратып берген жакшы болот да. Анткени түптүн баары бири-бирине катуу пресстелет да. Ошондуктан ажыратып берип койсоң, жылкыга да жакшы. Дегенмен бардыгы ыңгайлуу, таза болгону жакшы. Болду, отко койдук. Har kim özünün bölmösүн билет. Hey! Har bir жылкынын өзүнүн октосу, өзүнүн жүгөнү бар да. Мисалы bir жылкынын жүгөнү бирөөнө чак келбейт. Бирөөнүн башы чоң, бирөөнүн башы кичинекей болот. Кээ бирөөнүн сакалдары өзетпей калат, мурунчасы чоң болуп калат. Ошондуктан har bir жылкынын окто жүгөндөрү өз-өзүнүкү илинип турат. Бүрлөрүн жерге күйүп салбай бериш керек да. Анткени чөптүн жылкы оттой чөптүн бүрлөрүн мен жыттайм жыйып баары гүлдөрүн дегендей чөптүн бүрүн күйүп салбай, таза чачпай жолго таза алып келип салганга аракет кылыш керек. Мына, урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, атты иштеттик, Кудай буйрса. Атка жумушту көрсөттүк. Өзүбүз дагы көкбөрүчүлөр күнүгө ат минсе, такымы бышык болот. Мына азыр мына 4:30-да отко койдук. Кудай буйрса 5:30-6-да жылкыларды сугарабыз. Анан кайра отко коебуз. Ошону менен саат 7-лерде жемин беребиз буйрса. Болду, ошону менен 10-да бир чөп салабыз, түнкү саат 12-де бир чөп салабыз. Ошону менен ат даяр. И өзүңүздөр билгендей, күнүгө жумасына, мисалы 7 күн болсо бир аптада 6 күн ушинтип тейлеп, ушундай иш берип, ушундай иш алкагында көкбөрүчүлөрдүн аттары тээленет. Эми көкбөрүчү өзү кандай машык аткенине күбө болуп коюңуздар. Кеттик анда эмесе. Көкбөрүчү өзү кандай машык ат. Ошого далил болуңуздар. Урматтуу кыргыз атуул кулундар, урматтуу көкбөрүчүлөр, жанагы биз иштеткен тулпардын үстүндө каткан казыктай бекем отуруш үчүн, ажалында шамалдай жүрүш үчүн бул чымет 6 мүчө келишип туруш керек да. Ошондуктан урматтуу көкбөрүчүлөр, үй оокаттан сырткары деги эле көкбөрүчүлөр ар дайым дене мүчөсү чымыр, сергек болушу абзел. Ошондуктан машыгыш керек. Биз менен чогуу машыгууда чогуу болуңуздар. Кеттик анда. Мына ошентип көкбөрүчүдө кандай спорт түрү болбосун, болгон тулку бойдогу булчумдун сайсөөгүн бардык мүчөнү жибитиш керек. Анткени жибитмейинче булчум этти үзүп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан мына моюндан баштап буттун учуна чейин жибитүү ыкманы талап кыла турат. Көкбөрү оюнда такымдуу жизим балбан деп коет. Ошондуктан мына ушул такымды чоюш керек да. Таштан, мунун такымы таштан катуу дегендей, мына ушундай чоюлчак болуш керек. Жанагындай шыйрактан кармап тартканда, ошол эки бутту көтөрүп, үзөңгү менен басыш, мына албетте такымдын чоюлуусуна чоң шарт түзүп берет да. Белди жибитиш керек албетте. Көкбөрүчүлөрдүн көбүнчө мисалы айыл апада, айыл жергесинде мисалы мал тейлөө,
үйдөгү кыймыл аракет деле ошол дагы көп машыгууга жатат. Эми андан тышкары мисалы атайын ушундай машыгуу залдарга барып мына мондай кыймыл аракетте болсо көкпөрүүчүлөр чоң деңгээлде болот деп ойлойм. Мына өзүңүздөр көрүп аткан биздин машыктыруучубуз өзү катышып, мына такымды ат үстүндө бекем отурганга, жанагындай бир күн келери кечке ат үстүндө чаап жүргөнгө мына момундай туруктуу болуш үчүн момундай ыкмаларды көбүрөөк жасатат. Разминкабыз бүттү буюрса. Эми күч жагына темир тезек жагына өтөбүз. Ошентип мынау пружинаны ийгендин себеби көкпөрүүчүлөргө жанагы шыйрактан кармап туруп улакты тартып алып жулуп алганга чоң себеп болот да. Ошондуктан манжа бышык болот, манжанын сөөктөрү, манжанын булчумдары, колдун булчумдары талап кылына турган ыкмалардын бири. Ал эми бул өзүңүздөр көрүп аткан мына ат үстүндөгү өркөш жасап алдык. Колубуздагы гантелибиздин салмагы 28 килограмм. Мына оңго, солго көтөрүп, жерден кайра алып, мына чаап келип улакты эңкейип алганга чоң шарт түзүп бере турган ыкмалардын бири. Ушул ыкманы мисалы көкпөрүүчүлөр көбүрөөк жасаганга аракет кылса деген сунушубуз бар сиздерге. Мына белге дагы колдун булчумдарына, бутка, такымга, болгон мүчөгө, ат үстүндө жүргөнгө, күчтүү болгонго жакшы шарт түзүп бере турган ыкмалардын бири. Эми мындай ыкманы 15тен жерден алып, оң колго 15тен алып, сол колго 15тен алып, жерге коюп эңип. Анан эс алып, ортосунан 3 жолу кайталоо абзел. Мына буюрса биринчи подходубузду бүттүк. Албетте оор, булчум эт тырышып. Мына бул дагы көбүнчө ушул көкпөрүүчүлөргө ушул такымдын бышыктыгы аябай талап кылынат да. Такым күчтүү болсо ат үстүнө бекем отурасың дегендей. Экинчи подходубуз келди мына. Белдин чоюлганына жакшы. Эми көбүнчө көкпөрүүчүлөр азыр үйдө ат жасап алышат. Жасалма ат үстүнө ээр токуп кадимкидей. Анан ары өтүп бери өтүп эрдин үстүнө олтуруп алып, анан ошол жасалма аттын үстүнөн 16 килограммдык гиряны, 24 килограммдык гиряны эңип алып машыгышат. Жанагы пружина кыскан, мына колдун, манжалардын жакшы бир бышыктыгына шарт түзүп бере турган ыкмаларыбыз. Мына экинчи подходубуз буюрса. Эми бул эң негизгиси. Мисалы такымы таштан катуу деген мына ушундай такымдардан келип чыгат да. Мына буттун ички булчумун бекитүү, ички булчум эттүү бышыруу деген ыкмалардын бири. 15тен кысабыз ички булчум эт менен буттун. Албетте 15 жолу кыскандан кийин эс алып, бир сыйра кан басымды ордуна коюп алып туруп, анан мына экинчи биздин подходубуз. Мына ушул ички булчум эттерге эң таасир бере турган ыкмалардын бири, бул көкпөрүүчүлөргө эң керектүү ыкма деп ойлойм. Биздин көкпөрүүчүлөрүбүздүн көбү эле мына кышкысын лыжа тепсе, көбүрөөк чуркаш керек көкпөрүүчүлөргө. Күнүнө дебейин, күн аттап жок дегенде 4-5 километрден көбүнчө чуркашат. Мына экинчи подходубуз бүтүп, эми көкпөрүү деген мындай тарта турган булчумдарды талап кыла турган оюнда түртпөй көбүнчө көкпөрүүдө тартат, улакталашат. Мына улакты мындай тартканда тарта турган булчум эттерди бышырыш үчүн, тарта турган булчум эттерди толтуруш үчүн мына мондай ыкмаларды жасаганды туура көрөбүз.
Ошондуктан ушул ыкма такымдан улакты жулуп алганга чоң шарт түзүп берет. 6 мүчө мына ушундай кыймылдап турса, биздин көкбөрүчүлөрүбүз деги эле адам баласы кыймыл аракетте болсо дең соолугу чымыр болот, көңүлү сергек, куунак болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жолду басып арбытып, биз дагы сапарыбыз байсалдуулугун тилеп, мына Марага келип калдык. Эмки көрсөтүүгө чейин сак саламатта аман эсен болуңуздар демекчибиз. Бар болуңуздар.